Туугандар, мен азыр Кара Көлдөмүн, Бишкектин Ошко жолго чыгып, уйку сурап зорго ушул жерге чейин жетип келдим да. Мен азыр бир жүрөгүмдө бир кыжалачылык бар да, туугандар. Бир жыл мурда бир менин конкуренттерим бизди баягы мындай жаман көрсөтүү максатында бир жалган жала жабышат да. Ал жалган жаланын өзүнүн 500 000 аудиториясын айтат, элестеткиле. И ошо 500 000 аудиториясы ошол жалганды угуп, анан ошо жалганды таратышат. Туугандар, бул эч нерсе эмес. Мен мындай кечирип эле кое берем. Бирок ушулар эле, ошо менин конкуренттерим мени дагы жаман көрсөтүү максатында мурабаха арам деп чыгат да, туугандар. Тоже 500 000 аудиториясын айтып чыгат. Мен азыр эле ошо кыжалат болуп атканын себеби, азыр эле бир видео көрүп калдым. Олжобай устаздын видеосу экен. Динде дейт, ким ушул адал нерсени арамга чыгарса дейт, динден чыгып кетиши оңой эле дейт, туугандар. Мына азыр ошо видеону мен силерге коюп берип коеюн, бир көрүңүздөр. Дин менен ойношпош керек. Алымдарды жыгылган, алымдар коркок, алымдар оозу буту байланган, чындыкка туруктуу эмес деп ушундай алымдардын үстүнөн канчалаган сөздөрдү сүйлөдү. Ошо биздин конкуренттер бизди жаман көрсөтүү максатында. И ошол 500 000 аудиториясы алымдардын аттарын атап туруп уже жамандады да. Бир блогердин айынан канча адам динден чыгып кетти, мисалы, адал нерсени арам деп коюп. Олжобайды укпагыла, бул рибаны, сүткорлукту адалга чыгарып атат деди. Кайсы сүткорлук? Мурабаханы. Мурабаха китептерде, Ханафи китептерде жазылып турат, мурабаха деген адал деп. Абайлаш керек. Динден чыгып кетпесин, оңой эле чыгып кетесиң динденчи. Андан кийин намазыңда дурус эмес, башкаңда дурус эмес, илимиң жоксуң, блогерсиңби, машинеңди сатасың, сата бер, башты ортпой, алымдардын, устаздардын ишине аралашма.